Алай футболдук клубу тарыхы бай, кыргыз футболунда чоң орду бар клубтардын бири. Ал 1967-жылы түптөлүп, бүгүнкү күнгө чейин Ош шаарынын намысын коргоп келет. Бүгүн Алай өзгөрүүнүн жана өнүгүүнүн айкын мисалы. Замандын талабына жараша шарттар жакшырып, клуб тынымсыз алдыга өсүүдө. Акыркы мезгилде шаардык мэриянын колдоосу менен стадиондо жана клубтун базасында чоң иштер аткарылды. Буга чейин жөнөкөй көрүнгөн аймак бүгүн заманбап спорттук комплекске айланып баратат. Алгач эң негизги жана көзгө көрүнгөн иштерден баштайлы. Стадиондун оюн талаасы толугу менен жаңыртылып, сапаты жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Трибуналар толугу менен жабылып, күйөрмандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүп, 11600 орунга ылайыкталды. Бул өзгөрүүлөр стадиондун жалпы көрүнүшүн гана эмес, оюндардын сапатын да жогорулатууда. Клубтун ички базасында да чоң иштер жасалды. Буга чейин футболчулар жашаган бөлмөлөр оңдоп түзөөгө муктаж болсо, азыр толугу менен жаңыланды. Жатаканага жылуулук системасы киргизилип, жуунуучу бөлмөлөр, коридор жана эшиктер жаңыртылды. Футболчулар үчүн бардык шарттар түзүлдү. Конференц-зал, намазкана жана кеңселер ишке берилип, команданын күнүмдүк иши да ыңгайлуу болуп калды. Ашкана да толугу менен жаңыланып, оюнчулардын тамактануусуна өзгөчө көңүл бурулууда. Мындан сырткары майда, бирок маанилүү деталдарда көңүл сыртында калган жок. Запастагы оюнчулар отурчу скамейкалар жаңыртылып, стадионго жаңы LED экран орнотулду. Стадиондун айланасы толугу менен асфальтталып, жүгүрүүчү жол калыбына келтирилди. Көрүүчүлөр үчүн жаңы даратканалар курулду. Бул иштердин бардыгы бир максатты көздөйт: сапаттуу жана заманбап футбол чөйрөсүн түзүү. Бул аткарылган иштердин көпчүлүгү капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан жасалды. Анын ичине 2 гибриддик тала, стадиондун жабылышы, чуркоо аянтчасы жана башка иштер бар. Ал эми асфальттоо иштерин жолдор башкармалыгы жүргүздү. Ал эми академия бул келечек. Ачылганына 2 жыл толук боло элек академиябызда азыркы учурда 20га жакын адам иш менен камсыз болду. Академиябыз өзүнүн эсебинен жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бүгүнкү күндө 2 футбол талаасын курду. Алар гибриддик жашыл газон менен камсыздалды. Жаш футболчулар үчүн кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жаңыланып, медициналык кабинет жана намазкана ачылды. Академиянын аймагы толугу менен асфальтталды. Азыркы учурда академияда 450ге жакын бала машыгууда. Алардын ичинен 50дөн ашууну аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөрдөн чыккан балдар. Алар үчүн машыгуу толугу менен акысыз жүргүзүлөт. Бул жерде аткарылган иштердин бир бөлүгү клубтун жана демөөрчүлөрдүн өз күчү менен ишке ашса, ири долбоорлор шаардык мэриянын колдоосу менен жүзөгө ашты. Президент Садыр Жапаровдун футболду өнүктүрүү жарлыгынын алкагында кыздар командасы ачылып, азыркы учурда 2 командабыз республиканын чемпионатына катышууда. Ошондой эле футзал командабыз да ачылып, Ош шаарынын намысын коргоп, Алайдын атынан чыгып жатат. Аларды колдоо үчүн өзүнүн эсебинен жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен акча бөлүнүп берилди. Бул жөн гана өзгөрүү эмес, бул келечекке салынган бекем пайдубал. Алай футболдук клубу бул өнүгүү, мүмкүнчүлүк жана чоң максаттарга карай ишенимдүү кадам.